Мен Жанар Тоқоновна, фамилиям Бакирова, 44 жаштамын. Мамлекеттик кызматкермин. Мен азыркы учурда органикалык ал чарба департаментинин Чүй территориалдык филиалынын директору кызматында эмгек кылам. Мен ушул сферада айыл чарба тармагында 22 жылдан бери иштеп жатам. Өзүм кесибим боюнча агроэкологмун. Алай районунун Гүлчү айылында төрөлгөм. Эң негизги максатым ушул Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү менен аялдардын экономикалык акыбалын жакшыртууга жардамдарды берүү болуп эсептелет да. Мен өзү мындай кандай десем, өзүмдүн жеке сапатым. Мен айырдайм эле ошол өзүмдүн курдаштарым мектепте окусам дагы, институтта окусам дагы мындай лидерлик касиетим бар, бул тубаса да. Бирок ошол лидерлик касиетти туура пайдаланып, туура нукка буруп, ошону бир пайдалуу нерселерге жумшап, элге жардам берүү болуп эсептелет. Анан ошол бул тубаса касиет болсо дагы аны туура эмес пайдалансаң, бул көп зыяны тийип калат экен. Ошол себептен мен ошо лидерликти туура кантип өрчүтүш керек, аны ошо команданы кантип түзүш керек. Анан лидер болгондон кийин ошол командаңы түзүп, туура багыт менен аларды ишендирип, айырчитип кетип, өзүнчө бир команда түзүп иштегенди үйрөнгүм келет.